Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен баштапкы жат жазуу жазабыз. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем писать стартовый диктант. Анда эмесе биринчи эки сап калтырып бүгүнкү числону жазабыз. Отступаем 2 строчки и пишем сегодняшнее число. Аяк она айынын 15-и. Жазабыз. Аяк она айынын 15-и. Абзац менен жат жазуунун темасын жазабыз. Пишем тему диктанта. Ата мекенге кызмат кылуу. Ата мекенге кызмат кылуу. Теманы жаздык. Эми мен жат жазууну окуйм, кунт коюп угабыз. Теперь я читаю диктант, внимательно слушаем. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Өлкөбүздү душмандардан сактап, аны өнүктүрүшүбүз керек. Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп, ишибизди туура, таза, тыкан жүргүзөлү. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Жат жазуу 33 сөздөн турат. Диктант состоит из 33 слов. Анда эмесе абзацтан баштайбыз. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Абзац менен жазабыз. Ата мекенге дефис аркылуу жазабыз. Баш тамга менен дефис аркылуу. С большой буквы через дефис пишем ата мекенге кызмат кылуу созулма у, долгое у, кылуу биз үчүн через ü пишем үчүн сыймык жана ыйык милдет
Mildet. Чекит. Точка. Сүйлөмдү текшеребиз. Проверяем. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Чекит. Точка. Өлкөбүздү жаңы сүйлөм. Өлкөбүздү бул жактан карап жазабыз. Өлкөбүздү душмандардан карап жазабыз. Өлкөбүздү душмандардан сактап үтүр, запятая, аны өнүктүрүшүбүз кичине тамга менен жазабыз, с маленькой буквы. Өнүктүрүшүбүз керек. Чекит. Точка. Текшеребиз. Өлкөбүздү душмандардан сактап үтүр, запятая, аны өнүктүрүшүбүз керек. Чекит. Точка. Жаңы сүйлөм, новое предложение. Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өдөп, ишибизди туура, таза, тыкат жүргүзөлү. Чекит. Мекенибизге өз кесибибиз с маленькой буквы, кичине тамга менен, өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп үтүр, запятая, ишибизди туура, созулма у, туура, долгое у, туура үтүр, запятая, таза
Таза, запятая, ütür. Тыкан, тыкан, тыкан. Жүргүзөлү, жүргүзөлү, жүргүзөлү. Кичине тамга менен жазабыз, с маленькой буквы. Жүргүзөлү. Чекит, точка. Текшеребиз. Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп, ütür, запятая. Ишибизди туура, ütür. Таза, ütür. Тыкан, жүргүзөлү. Чекит, точка. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Ошондо, ошондо, ошондо гана, через г пишем, гана, ошондо гана ата мекенибиз баштамга менен дефис аркылуу жазабыз. С большой буквы через дефис пишем. Ата, дефис, мекенибиз, мекенибиз, мекенибиз өнүгөт, өнүгөт. Текшеребиз. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Чекит, точка. Эми калем алабыз колубузга. Жат жазууну баштан аяк текшеребиз. Возьмите в руки карандаши, простой карандаш, будем проверять диктант. Аяк оона айынын 15-и. Ата мекенге кызмат кылуу. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Чекит, точка. Өлкөбүздү душмандардан сактап, ütür, аны өнүктүрүшүбүз керек. Точка, чекит. Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп, ütür, запятая. Ишибизди туура, ütür, запятая. Таза, ütür. Тыкан, жүргүзөлү. Чекит. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Чекит, точка.